Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызы чуу болуп, анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип анан кийин чечишим керекпи? Бул силердин экөөңөрдүн түздөн түз милдетиңер да. Президент Садыр Жапаров жер мунапысы боюнча кеңешме жыйын өткөрүп, атка минерлердин ишиндеги шалаакылыгын сынга алды. Өлкө башчы жер мунапысы боюнча мыйзамды аткаруу начар жүргөнүн айтып, кеңешмеде 2 чиновникти кызматтан четтетти. Алар Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев. Анда жыл ичинде Сокулук району боюнча болгону 341 кызыл китеп берилген. Бүтүрбөй эле койгула, болду, бошсуңар экөөңөрдөн. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып берили азыр. Ага улай мамлекет башчы жер мунапыстары боюнча иштердин өзгөчө Чүй жана Ош облустары Ош шаарында кандай жүрүп жаткандыгын текшерүүгө тапшырма берди. Буга чейин Аламүдүн районунда жер амнистиясына жамынып эч нерсе курулай элек айдоо жерлер трансформацияга түшүп калган фактылар аныкталгандыктан аким Бактибек Анаркулов кызматтан бошотулган. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардығынан талап қойып атабыз иштегиле деп. Акимдерге толук укук бергенбиз. Эгер иштебей аткан, тоскоол жаратып аткан, ушундай саботаж кылып аткан ылдый жагыңыздагылар болсо, замыңардан баштап өзүңөр алмаштырган укугуңар бар. Сунуш бересиңер, райондун жетекчилеринен толук өзүң алмаштырасың. Туурабы же туура эмеспи? Госрегистрди алмаштырып укпай атса, кызыл китеп бергенге тоскоолдук кылып атса, бардыгын айыл өкмөттөн баштап бардыгын шыпырып туруп, кайра башкасын койгун жаңы. Бул сенин укугуң толук. Мурдагыдай депутаттар шайлайт деп отурбайсың. Эмне үчүн бердик ал укукту? Оперативдүү түрдө ушундай маселелерди чечип тургула. Элдин баарын Бишкекке келбесин, ошо райондон чечилсин деп силерге укук бердик акимдерге. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтамбы? Ош облусунда жер мафиясы күч алган облустардын бири. Анда 16199 мыйзамсыз объект аныкталса, бүгүнкү күндө анын 150дөн ашууну гана мыйзамдаштырылган. Мыйзамсыз азыркы күнгө чейин куруп алгандар да болуп атат. Себеп дегенде жарлык чыккандан кийин эми ушул жарлык менен 291 менен, мисалы токтом менен биз ушул менен толугу менен мыйзамдаштырып кетебиз. Давайте баягы басып алган жерлериңердин бардыгына үй кура бергиле, фундамент кура койгула деп бир жасалма фундаменттер жасай бергендер дагы түндөп барып куя салгандар толтура болбоду. Азыр четинен бардык жерин бузуп атабыз. Бардыгына эскертүү берип атабыз. Эгерде мындан ары ошондой фактылар кармалса 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул токтомдо ак-кара болуп сонун болуп жазылып турат. Соңку 1 жылдан бери Кыргызстанда уруксатсыз курулган үйлөрдүн жерин мыйзамдаштыруу жараяны жүрүп жатат. Жергиликтүү бийликтин башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, элге жер тилкелерин мыйзамдаштырып алууга уруксат кагаздарын берүү милдети тагылган. Деген менен жергиликтүү бийлик органдары ишке чабал аракет жасап, аймактагы жер мунапысындагы ишти алдыга жылдыра албай жатышат. Элдин кызыкчылыгына силер иштеп айтасыңар деп атпайбы? Конечно, чабалдык бар бул жерде. Чындыгында эле ошол айыл өкмөттүн, акимдин, губернатордун контролдугу менен жасала турган иштерди алар созуп же жасабай коюшууда. Жасаса дагы аз жасап атышат. Элдердин эл үчүн жан кейтип иштеген айыл өкмөт, аким, губернатор жок болуп атат да. Президент ушу жумуштан туура алды алардычы. Эми кичине сабак болот, иш жүрүшөт деп ойлойм. Бул арада министрлер кабинетинин жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомунун 27 пункту алып салынды. Анда мунапыс берилген жер тилкесинде үй салып жашап жаткан жаранга документ берүүдө жердин ээси менен талаш жаралса, соттун чечими талап кылынбайт. Кызыл китеп үй салган адамга берилет. Бул багытта министрлер кабинетинин тиешелүү токтому кабыл алынды. Буга чейин президент Садыр Жапаров бир катары жетекчилерге сөгүш жаралап, Жумгал жана Аламүдүн райондорунун акимдерин кызматтан бошоткон. Мындай чечим аймактардын көрсөткүчтөрү төмөндөп, атка минерлер милдеттерин так аткарбаганы үчүн кабыл алынган. Президент чабал аракети үчүн 4 район башчысына акыркы эскертүү берген. Анын катарында Араван районунун акими Сейте Кулбаев жана Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев бар. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.